Bilimдин бийигине ким жеткирет? Арипти таанытканда алгач китеп, жүздөгөн агартуучу байырлаган Шүкүрбек атындагы биздин мектеп. Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы инновациялык орто мектеби 1920 жылы Дөрбөлжүн айылында 4 жылдык мектеп болуп уюштурулган. 1920-1922 жылдары эски мектептин ордуна 6 бөлмөлүү узун далиси бар мектеп курулса, 1978 жылы 3 кабаттуу типтүү имарат болуп курулуп, пайдаланууга берилген. 1937-1962 жылдары Сталин атындагы орто мектеп, 1962-1998 жылдары Ломоносов атындагы орто мектеп болуп аталып, 1998 жылдын 7 июнунда райондук кеңештин чечимине ылайык кыргыз эл жазуучусу, драматург жана коомдук ишмер Шүкүрбек Бейшеналиевдин ысымы мектепке ыйгарылган. Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы орто мектеби 2014 жылы инновациялык мектеп статусун алып, Юстиция министрлигинен кайрадан каттоодон өтүп уставын бекиткен. 2018 жылы аккредитациядан өткөн болсо, 2021 жылы декабрь айы менен институционалдык жана программалык аккредитациядан өтүп, 2027 жылга чейин орто билим жана жалпы орто билим берүү тууралуу күбөлүк берүү укугун алган. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин чечими менен акылдуу мектеп келечектин мектеби долбоору боюнча иштейт. Борбордон 450 чакырым алыстыкта жайгашкан Бейшеналиев мектебинин имараты 1978 жылы декабрь айында колдонууга берилип, 740 окуучу үчүн эсептелген. Мектепке баардык тиешеси бар атуулдар, жетекчилик, мугалимдер тарабынан имараттын инфраструктурасын оңдоого көп көңүл бурулуп келет. 2020 жылы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн демөөрчүлүгү менен мектеп имараты косметикалык ремонттон өтүп, фасады оңдолгон. Ал эми мугалимдер менен кенже кызматкерлер өз күчтөрү менен залын ремонттон өткөрүшкөн. Ата-энелердин колдоосу менен мектептин оңдоп түзөө иштери алгылыктуу ишке ашкан. Ысык тамак менен окуучуларды талапка ылайык камсыз кылуу үчүн ата-энелер өз демөөрчүлүгү менен ашкананы кафелдешкен. 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн колдоосу менен окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында 105 000 сомго тамбур курулуп, атайын нөөмөткана уюшулган. Мындай иштер аткарылып жатканда жергиликтүү бийлик четте калган жок. Гаетов айыл өкмөттү 1 миллион сомго, айыл жаштары, коомдук ишмерлер 500 000 сомго демөөрчүлүк кылышып, балдар үчүн футбол аянтчасын куруп колдонууга беришти. Бул иш менен кошо мектептин ата-энелери айрым демөөрчүлөр менен биргеликте 1-4 класстын окуучулары үчүн өзүнчө кичи футбол аянтчасын салып беришти. Айлана чөйрөнү жашылдандыруу колго алынып, атайын долбоор менен 25 түп шабдалы, 120 түп алма отургузулуп, тамчылатып сугаруу системасына кошулган. Мектептин ичинде окуучулардын билим алуусу, коопсуздугу үчүн Билим берүү жана Илим министрлигинин иш аракети мектеп жамаатын, ата-эне, окуучуларды кубандырып келет. Келечектин мектеби долбооруна кирип, Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 9 миллион сомго жакын жаңы технологиялар келди. Химия, биология, физика кабинеттери жана лабораториялары, эмеректер, интерактивдүү панель, ар бир окуучу үчүн планшет менен камсыз болгон.
Химия, физика лабораторияларында бардык лабораториялык каражаттары сакталган жана окуучулар сабакта колдонуп келишет. Мектепте 29 окуу кабинет, жаңы мугалимдин стол стулу, проекттор экраны менен камсыз болгон. Жакынкы күндөрү 65 компьютер мугалимдерге жана 2 компьютердик класска коюлушу боюнча даярдык көрүлүп жатат. Мектеп ичинде, сыртында коопсуз чөйрө түзүү максатында 89 видео көзөмөлү коюлуп, онлайн бир системада иштейт. Мектеп китепканасы электрондук китепкана аталып, бардык каражаттары менен камсыз болгон. Жаңы китеп мекемеси тарабынан техникалык каражаттар орнотулган. Китепкана ичинде бардык шарттар бар. Россотрудничество менен тыгыз байланышта иштеп, 10-11 класстары 38 000 сомго, Доскредобанк тарабынан 55 000 сомго, жеке демөөрчү да кошулуп 250 китеп орус класстары үчүн быйылкы жылы келген. Мектепте санариптештирүү, жаңы технологияларды окуу процессине киргизүү, электрондоштуруу кызматы колго алынган. 2020 жыл өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата мектепте акылдуу коңгуроо орнотулган. Акылдуу коңгуроонун жардамы менен автоматташтырылган системада иштеп, мугалимдер, окуучулар үчүн окуу процессин жөнгө салат жана жагымдуу маанай түзөт. Урматтуу окуучулар, сабагыңар көңүлдүү өтсүн. Урматтуу мугалимдер, сабак башталды. Сабагыңыздар ийгиликтүү өтсүн. Мугалим окуучу жана ата-энелер менен тыгыз байланышта болуусу үчүн электрондук күндөлүк 2 жылдан бери колдонулуп келет. Ар бир мугалим электрондук күндөлүк менен эркин иштешет. Окуучунун күндөлүгү, класстык журнал, иш кагаздары кыскартылган. Мектептин атайын интернет сайты иштейт. Мектеп жаңылыктарын окуучулар, мугалимдер, ата-энелер, айыл тургундары окуп турушат. Анда мектептин ишмердүүлүгү, мүмкүнчүлүктөр, эрежелер, талаптар, милдеттер боюнча толук маалымат алууга болот. Онлайн окуу процесси, сабактар, класстан тышкаркы иш-чаралар боюнча кызыктар тараптар мектептин YouTube каналынан дагы маалымат ала алышат. Окуучулардын билим алуусуна, оюн-зоо, спорттук иш-чараларды өткөрүү үчүн мектеп инфраструктурасы талапка жооп берет. Мектеп алдында атайын уюшулган камкордук кеңеш, көмөкчү чарба жок, бирок ар дайым колдоого алган ата-эне, бүтүрүүчүлөр, коомдук ишмерлер, жергиликтүү бийлик жана мектеп кызматкерлери бар. Көп жылдык эмгеги бар мугалимдер Акин Токтосунова, Сайнагүл Абдыраеванын автордук кабинеттери бар жана алар заманбап жабдылган. Шүкүрбек Бейшеналиев мектебинен Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген мугалимдери чыккан. Билим берүү тармагында көп жылдык үзүрлүү эмгектери бар тарых мугалими Акин Токтосунова, биология мугалими Айна Осмонова, химия мугалими Маша Чыныбаева мектептин эмгек сиңирген мугалимдери. Мектепте 85 мугалим, 23 кенже кызматкер эмгектенет. Алардын ичинен 31 мугалим эл агартуунун отличниги болсо, министрликтин ардак грамотасына 12 мугалим татыктуу болгон. 78 мугалим жогорку билимдүү, 7 мугалим атайын орто билимдүү жана өз кесиптери менен иштешет.
Педагогикалык жамааттын ишмердүүлүгү муну менен чектелбейт. Макелеева Нургүл Кытай мамлекетинде, Мамытбекова Гүлбарчын Германия, Украина, Тажикстан мамлекеттеринде, Токтогулова Астра Корея мамлекетинде тажрыйба алмашып, квалификациясын жогорулатып келишкен. Макелеева Нургүл менталдык арифметика боюнча илим жетектеп, окуучулары менен Малайзия, Сингапур мамлекеттерин багындырып келет. Мындай дүйнөлүк эмгектери үчүн Тажикстан мамлекетинде КМШ мамлекеттеринин мугалимдеринин отличниге төш белгисине татыган. Мамытбекова Гүлбарчын тунук жамааттык мультимедиа борборун жетектеп, ыктыярчы окуучулар менен жаш журналисттерди тарбиялайт. Аялдардын укуктарын коргоо, гендердик саясат боюнча тренер. Токтогулова Астра айыл жериндеги орус тилдүү мектептердеги көйгөйлөр боюнча форумга катышып, орус элчилигинин ардак грамотасына татыган. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген мугалиме Айна Осмонованын мугалимдер, класс жетекчилер, биология мугалимдери үчүн 11 китеби жарык көргөн. Этнопедагогикага көңүл буруп, жайылтылып келет. Эженин ар кандай макалалары, докладдары газета журналдарга жарыяланып келет. Мектепте ийгилик жараткан окуучуларды даярдаган мугалимдерибиз көп. Мыкты санарип мугалим сынагынын райондук турунда Шералиева Акмөр 3-орунду ээлеген. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Мамытбекова Гүлбарчын мугалим журналы уюштурган республикалык сынакта 1-орунду ээлеген. Мугалимдер тынымсыз чеберчилигин өркүндөтүү менен алектенишет. Акыркы 2 жыл ичинде Кыргыз Билим берүү академиясынын курсунан 82 мугалим билимин жогорулаткан. Креатив таалимден 10 мугалим билимин жогорулатып келген. 2021 окуу жылында 3 жаш мугалим эмгек жолун ушул мектептен башташкан. Насаатчы мугалимдер жаш мугалимдердин мектеби биргеликте декадаларда тажрыйба алмашып иштеп жатышат. Ар кандай долбоорлор менен жакшы иштешет. Окуу кереметте долбоору боюнча 14 мугалим окуудан өтүп, район ичинде алдыңкылардан болуп сынак тапшырышкан. Педагогикалык жамаат жаңы технологиялар менен сабак өтүү, алардын мүмкүнчүлүктөрүн өздөштүрүү, окуучуларга кызыктуу сабактар үчүн платформаларды колдонууну колго алышкан. Эркин иштей алышат. Ал эми мугалимдердин иш кагазын жеңилдетүү, бир типтүүлүгү боюнча министрликтин буйругуна ылайык билим берүү бөлүмү тарабынан бир типтүү календарлык тематикалык план менен иштеп келишсе, жолдоштук сабакка катышуу, жөндөмдүү балдар менен иштөө дептерлери дагы бир типтүү уюшулган. Акыркы 3 жыл ичинде мектептин контингентинин өсүшү байкалууда. Алыс жолго, оор шарттарга карабастан, айыл ичиндеги сырттагы жашоочулар балдарын алып келип окутушат. 2019 жылы 918, 2020 жылы 960, 2021 жылы 991 окуучу мектепке кирген. Мектепке тартылбай калган окуучу жок. Мүмкүнчүлүгү чектелген 7 окуучуга мугалимдерибиз үйдөн билим берет. Инклюзивдүү 11 окуучу мектепте билим алышат. Окуучулардын да билим сапаты жана жетишүүсү жылдан жылга өсүүдө. 2019 жылы 45, 2020 жылы 47, 2021 жылы 49% билим сапатка жетишишкен. Балдарга таалим тарбия берүү үчүн класстык сааттар, класстан тышкаркы иш-чаралар уюштурулуп келет. Адатка айланган иш-чаралар
Карылар күнү. Биз зордук зомбулукка каршыбыз. Биз биргебиз кайрымдуулук акциясы жана башка иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп келет. Мектеп жамааты окуу процесси менен гана алек болбостон, райондогу бардык спорттук иш-чараларга жигердүү катышып, ийгиликке жетишүүдө. Учурда мектепте 995 окуучу билим алат. Айрым көйгөйлөр болгонуна карабастан, дээрлик окуучулардан билим алуусу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мугалимдер, окуучулар үчүн устав менен бирдиктүү форма бекитилген. Мектепте чөнтөк телефондорду колдонбоо окуучулар үчүн негизги эрежелердин бири. Окутуу кыргыз, орус тилинде жүргүзүлүп келет. Бирок ата-энелер тарабынан нарын жергесинде окуучуларды орус тилдүү класстарда окутуу талабы көп болуп жаткандыгы көрүнүп турат. Жергиликтүү бийлик билим берүү бөлүмү тарабынан ар дайым колдоо болуп келет. Мектеп негизги мамлекеттик стандартты аткаруу үчүн бардык жоболорго ылайык иш алып барат. Базистик окуу планы менен бирге окуучулардын кызыгуусу боюнча волейбол, футбол, теннис, би, хор, агахан англис тили, менталдык арифметика ийримдери уюшулган. Ийримге 200 окуучу камтылып, балдарга кошумча шык, талантына жараша сабактар өтүлүп келет. Мектеп ичинде мектептик класстык деңгээлде конкурстар өткөрүлөт. Салтка айланган аскердик прикладдык оюндар. Өмүркулов Зал Карагайдын дүйнө балдардын көзү менен сүрөт көргөзмөсү, дене тарбияда кыргыз улуттук оюндары өтүп келет. Өзгөчө дене тарбия сабактарында жашоого кошул долбоорунун алкагында сабактар чыгармачылык менен өтүлөт. Балдарды окуу процессине кызыктыруу үчүн дене тарбия мугалимдери сертификат алышып, спорт стекинг оюнундагы колго алышкан. Мугалимдер спорттук иш-чараларга балдарды кызыктырышып, кышкы таймаш оюндарын, волейбол, футбол таймаштарын тынымсыз өткөрүп келишет. Окуучулар предметтик олимпиадада байгелүү орундарды ээлеп келишет. Республикалык олимпиадада 2020 жылы Эрнар Нурланбеков 2-нчи орунду, 2021 жылы Элеман Тариелов англис тилинен 2-нчи орунду, Назми Ильязова химия предметинен 3-нчи орунду камсыз кылышкан. Ошондой эле Назми Ильязова алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон. Стаано сынагында мектептин окуучулары райондук турда 1-нчи, 2-нчи орунду камсыз кылып келишет. Футбол илиминдеги балдарыбыз быйылкы жылы мектеп лигасында 1-нчи орунду ээлешип, облустук турга катышууга жолдомо алышкан. Эл аралык менин элимдин үрп-адаттары сүрөт сынагында 1-нчи, 2-нчи орундарды камсыз кылган окуучуларыбыз бар. Мен бичимин, жаш жол көзөмөлдөө инспекторлору, аталардын эрдиктерин даңктайбыз. Жаш сүрөтчү, түркүн баштыктар, мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам. Эркин чыгармачылык,
Адабият күнү фильмдердин сынагында ар дайым баш байгенин жеңүүчүлөрү, дипломаттары болуп эсептелет. Малайзия, Сингапур шаарларында өткөн менталдык арифметика боюнча дүйнөлүк олимпиадада баш байгелерди ээлеген Сабырбек Кулуев, Дастан Канатбеков сыяктуу окуучуларыбыз бар. Мектептин сыймыгы болгон 9-класстын окуучусу Калмира Билимбек кызы күрөш боюнча ийгилик жаратып, бүгүнкү күндө дүйнө чемпионатында күмүш медалдын ээси. Окуу процессинен сырткары окуучулардын ийгилик жаратуусу жана мугалимдин иш-аракети, туура багыт берүүсү жана жагымдуу чөйрөт түзүүсү керек. 1-4 класстын окуучулары үчүн тамак жогорку деңгээлде уюштурулган. Ата-энелер эт менен камсыздап турушат. Мугалимдин окуучунун ден соолугу үчүн атайын гимнастика сааты уюшулган. Окуучулар мугалимдер менен биргеликте ар күн сайын танапис убагында гимнастика жасашат. Бул окуучулардын кыймылда болушу, дене мүчөлөрүнүн өсүшүн камсыз кылат деген максатта уюшулган. Жаз, күз айларында аржыманын 1-күнү окуучулар өз таланттарын тартуулап, шыктандыруу үчүн талантымды тартуулайм эркин сахна сааты уюштурулган. Сменалар ортосунда жеке окуучу, топтор өз таланттарын тартуулоо мүмкүнчүлүгүн алышкан. Окуучулар менен биргеликте мугалимдер эмгекке тарбиялоо максатында ишембиликте дагы бирге эмгектенишет. Жаратылышыбыздын тазалыгы үчүн биргеликте иш алып барышат. Райондук билим берүү бөлүмүнүн, мамлекеттик администрациясынын, жергиликтүү бийликтин бардык иш-чараларына мугалимдер, окуучулар жигердүү катышып келишет. Улуу жеңиш күнү окуучуларыбыз парадтан өтсө, мугалимдерибиз эгемендик күнүндө парадтан өтүп жатышат. Мугалимдерибиз жергиликтүү бийликтин ыргесесинде, окуучуларыбыз ак калпак күнүндө жөө жүрүшкө катышып жатышат. Жогорудагы иш-чараларды уюштурууда мектепте окуучулардын өзүн өзү башкаруу, мектеп парламентинин ролу чоң. Мектептин кесиптик бирлиги мугалимдердин ден соолугун чыңдоосуна, жайкы эс алуусуна, кесиптик майрамда жаңы жылдык кечелерди чогуу майрамдоосуна шарттарды түзүп берүүдө. Эмгек менен бирге эс алуу кызматкерлер арасында ынтымак биринчи орунда элек. Жамаатыбыз ынтымак менен билимдүү коомду жаратууга өз салымыбызды кошобуз. Билимдүү коомдун келечеги. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.